көз карашым ага жакшы. Эмне дегенде ушинтип тилдерди үйрөнүп дегендейчи үйрөнө берсе жакшы болот го дейм да. Кийин ошо бир гана молодежь эмес, депутаттар деле көтөрүлсө жакшы болот дейм да. Колдойсузбу? Колдойм. Сизге бир катышыңызчы беш формат дегенди жазасыз? Кыргыз алфавитте эле калсак жакшы го дейм. Негизи өзүбүздүн тилибизде аз сүйлөнүп калдык. Ошол өзүбүздүн алфавитибизди сактап калышыбызга, тилибизди сактап калышыбызга жакшы болсо дейт. Көрөшү мен угуп жүргөм, бирок азыр Казакстанда эле өтүп атпайбы. Биздики деле өтсө боло берет. Эски убактарда, мисалы үчүн Союз башталган убакта грецкий, латинский тамгалар менен өтүшкөн. Эми өтүп койсо боло берет, бирок кандай болуп экен билбейм. Кандай жаштар кандай кабыл алат? Не макул? Эми депутаттар деле мындай эч нерсени чечип, мындай латын алфавиттин бошко эле башка нерсесин чечсе болмок. Алфавиттин башкасын эле чечсе болмок. Карапайым элди кыйнабай, жакшы жашоону алып келгенге жакшы депутаттар деле жок калды го. Жаштар болсо болмок. Алфавитти калтырып эле койсо болмок. Андан башка проблемалар бар. Проблемалар толтура го. Андан башканы деле чечсе, дүйнөдө тиги кандай мамлекеттер өстөрүлүп атат, ошого жаштарды көтөрүп, жаштарды караса болмок. Андай алфавиттен башкасын деле. Башка проблема. Проблема толтура да. Өзүбүздүн эле алфавитибиз калтырып койсо. Өзүбүздүн алфавитке жетпейт да. Өзүбүздүн кыргыздын алфавити эле керек болчу бизге. Мен жеке көз карашым боюнча негизи латынга өтүп алсак жакшылык болмок. Бул тегерек четте кошуна мамлекеттер, мисалы Өзбекстан өткөн, мына Казакстан деле ошого кадам таштап атат. Негизи муну терең ойлонуп, аябай баягы жети өлчөп дегендей жакшылап программа түзүп, өзүнүн да этап менен өтсө жаман болбойт эле. Демек колдойсуз? Колдойм. Бир сөздү жазып бере аласызбы бизге? Эмне деп? Көңүз айтматов дегенде. Эми латын алфавитинин айырмасы да жок. Негизи өзүбүздүн улуттук тил болгондон кийин эми кыргыз тили менен колдонсо деле болмок анан. Кыргызстан менен калса болмок. Ошондой эле калса болмок. Себеби деген азыр биздин өлкөдө көбүнчө жарандарыбыз бар, өзүбүздүн кыргыз улуту болгондон кийин кээ бирөө түшүнөт, кээ бирөө түшүнбөй калат. Кыргыз элине түшүнүктүү болуш үчүн өзүбүздүн тилде калганы туура го деп ойлойм. Өтсө төрсүн мейли. Ыңгайлуу болсун. Муну латын алфавитинде окуш эмес билейлер. Мен макулмун. Кайсы жактан болосуз? Нарында. Өсүккөн деген сөз латынча кандай жазасыз? Жазып бере аласызбы? Албетте макул болобуз да. Депутаттар чечип атса. Колдойм.